Эгерде шариатта бир нерсени өкүмүнө нажас деген болсо, анда эч бир ыктылаф жок болсо уламалардын арасында, анда ал өкүмү не болот? Оор нажас болуп эсептелет. Мисалы, хамырдын барасында ыктылаф жок нажас экендигинде, хинзирдин нажас экендигинде, адамдын заңдарынын нажас экендигинде буларда ыктылаф жок. Булардын бүт бардыгы не болот? Оор нажас болот. Экинчиси жеңил нажасат. Жеңил нажасат эки себептүү болот. Биринчиси ыктылаф болгон себептүү. Кайсы маселеде уламалардын ортосунда кайсы пикир болсо, келишпестик болсо, мында баягы не болот? Ыктылафтын себебинен жеңилдик келет. Жеңилдик келет дагы өкүмдө жеңилдик берилет. Анда ал нажасатты биз хафифа дейбиз, жеңил дейбиз. Биринчи себеби. Экинчиси кээде умуму балва дейт. Жалпы эл муптала болот. Элдин бардыгы ошо менен алек болуп калат, андан кутулуш кыйын болуп калат. Ушул учурда дагы нажасатка жеңилдик берилет. Түшүнүңөрбү? Мисалы, макулул лахм, эти жейилген жаныбарлардын зарасы боюнча уламалардын ортосунда ыктылаф бар. Келишпестиктер бар, кайсы пикирлер бар. Ошол себептүү макулул лахм болгон эти жейилген жаныбарлардын нажасы, зарасы не болду? Нажаса хафифа деп айтылат. Гализа эмес, жеңил нажасат, оор нажасат эмес. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле мисалы не болду? Мышык мисалы, мышыктын өкүмү эмне? Бунун кечиги башкасы макрух, бирок нажас эмес. Себеби бул умуму балва. Ар дайым үйгө келип сен менен аралашып жүрө берет, сен менен чогуу жашайт. Ошон үчүн шарият жеңилдик берген дагы не болду? Бунукуну нажас эмес, макрух деп айтылган. Нажаска кирбейт. Умуму балва болгон себептүү, жалпы эл муптала болгон себептүү, андан кутулуш кыйын, жеңилдик келген. Түшүнүңөрбү? Демек, эки себептүү жеңилдик берилет. Биринчиси кайсы пикир болсо уламалар ортосунда, макулул лахм эти жейилген жаныбарлар боюнча ыктылаф болду. Экинчиси умуму балва. Умуму балва деген жалпы эл ошону менен алек болуп калып атат, андан кутулуш кыйын, шарият өкүм жеңилдик кылат. Бул жеңилдиктер эмнеге болот десе, балдар, бул жеңилдиктер зарылчылыкка жараша болот. Бул жеңилдиктер негизи өкүмү канча мыгдарда өкүмү кечиримдүү десе, ошого келгенде анан биз буну нажаса хафифа, сакила деп бөлөбүз. Болбосо нажасат бардыгы нажасат. Бирок кээде зарылчылыкта гана буну бөлүп, ошого жараша өкүм кылабыз. Мисалы, нажас хафиф, гализага мисалы адам баласынын денесиге дирхам мыгдары чалык. Дирхам эми 10 тиын, 5 тиындын орду. Ошончолук нажас тийип калса, шарият кечирет аны. Нажас гализа, зараң тийип калды, заң тийип калды, малдын бетекеси тийип калды мисалы дейлик. Анда эмне болот? Буну шариятыбыз кесет. Жеңилдик берет. Андан көбөйүп кетсе, 2 дирхам, 3 дирхам орду болуп кетсе, анда шарият айтат, жок, эми аны менен намаз окуганга болбойт, жарабайт. Ошол жерде жуу, нажас кетир, анан тазалыкка маани бер деп шарият өкүм кылат. Түшүнүңөрбү? Ал эми нажас хафифа боло турган болсочу, мисалы, малдын зарасы тийип кетти, анда рубу ас-сауп, же рубу мусаббадан. Ошол кийимдин 4/1 каралат. Кийимдин 4/1 дегени ар бир мүчөнүн 4/1. Мисалы, мына жеңибиз, могу жерге чейин. Ушунун 4/1 чейин баягы зара чачырган болсо, башка кийим жок болсо, окуса уруксат берилет. Бул нажасат хафифанын жеңилдиги. Түшүнүңөрбү? Андан ашып кетсе, бул дагы жарабайт. Бул баягы зарачылыкта башка кийим жок болгон учурда, тазалаш мүмкүн болбой калган учурларда окуса боло берет деген сөз. Демек эмне болду? Хафифа, жеңил нажасат, оор нажасаттын айырмасы баягындай зарычылыкта келгенде гана билинет. Зарычылык болгондо эмне кылыш керек болот? Эгер оор нажас болсо, анда дирхам мыгдары чалык. Дирхам мыгдары чалык, 10 тиындын мыгдары чалык болсо деле, андан көп болсо кечирилбейт. Намаз жараксыз. Андан аз болсо зарычылыкта жарай берет. Ал эми хафифа боло турган болсо нажасат, жеңил нажас боло турган болсо, анда кийимдин 4/1. Эни ар бир мүчөнүн 4/1 де азында болсо жарайт, андан көп болсо болбойт, жарабайт. Түшүнүңөрбү? Бирок бул деген сөз ошол кийимди кийип жүрө бер деген маселе эмес, билип алгыла. Себеби нажас дегенден кийин ал кийимди чечиш керек. Аны чечип, намаз окубасаң деле уламалар макрух деген таза кийим кийип, таза адабалда жүрүш керек. Мусулман баласы таза кийим кийиш керек.